Мектепке 1 километр калды дагы. Жана жолдо келатам. Социалдык тармакта кыштын суугунда катал жолдо 4 чакырым жерди жөө басып мектепке бараткан мугалимдин видеосу тараган. Бул видеодогу мугалим Каныкей Ыдырысова 34 жылдан бери ушул жолду аба ырайынын ысыгына, суугуна карабастан балдарга билим берүү үчүн жөө басып өтөт. Азыр биз дал ошол жолдо турабыз. Бул жол Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Ичке суу айылынан Терек суу айылынын мектебине бет алган жол. Политклиника медиасы ушул жолдун узактыгын, кооптуулугун 34 жылдан бери жоон териси менен сезип келе жаткан мугалимдин бир күнү менен тааныштырат. Тоонун койнунда жайгашкан бул үйдө мугалим Каныкей Ыдырысова жашайт. Ал жолдошу менен ушул үйдө 5 баланы тарбиялап өстүргөн. Учурда алардын балдарынын айрымдары окуп, кээ бирлери иштеп, өздөрүнүн жашоосу менен алек. Каныкей Ыдырысова жолдошу менен 2 небересине тарбия берип, ушул үйдө түтүн булатып келишет. Таңкы саат 6. Таң эрте ойгонгон Каныкей Ыдырысованын күнү түн ичинде салкындап калган үйүн жылытуу менен башталат. Үйү жылыган соң ал мектепке кеткичекти үйдөгү тиричилик менен алек болот. Жаңы тууган уюн саап, үйүндөгү жумуштарын аткаргандан кийин ал неберелерине мээрим төгүп ойготот. Оси, эл кыз. Тургула, тур. Чай жөөбүз болду, чай даяр болду. Чоң эсине жардам беришет. Ыйлабайт менин 2 кызым тең. Неберелери ойгонгондон кийин аларга жана жолдошторуна таңкы тамагын берип, андан кийин мектепке даярданат. Мына сааттын 7:30 болду. Биз азыр мектепке жеткичекти мугалим Каныкей Ыдырысова менен анын кесиби, жолдун түйшүгү тууралуу маек куруп барабыз. Биз бул жерге келген мезгилде социалдык тармакта тараган видеодогудай калың кар, катуу борон болгон жок. Ошентсе да катуу суук, ыркыраган шамал болуп турду. Мындай аба ырайына көнүп калганбы, Айтор Каныкей Ыдырысованын үшүгөнүн байкаган жокпуз. Ошол кесипти тандап калганыңыз тууралуу бизге айтып бериңиз. Мен өзү Кошуна айылда турам. Чоңойгом Булгарда. Ошол жерде 13 бир тууганым элек. Ата-энем жөнөкөй эле карапайым адамдар болгон. Алар ошо бирок билимге өтө кызыгып билим алууга. Атам өзү убагында шартына байланыштуу окубай калган экен. Анан ошол өзүнүн тилегин орундатып 13 баласын бардыгыбызды билимдүү болгула деп жогорку окуу жайларга окутканда, анан көпчүлүгүбүз 13 бир туугандын ичинен 70%'ibiz мугалимдик кесипти тандаганбыз. Анан айрымдары башка кесиптердин ээси. Мен бул кесипти тандаган мектепте окуп жүргөндө эле башталган. Анан биз ал убакта 8-ти бүтүп окууга тапшырат элек. 8-классты бүтүп, Жалал Абаддагы педагогикалык окуу жайына тапшырып, аны ийгиликтүү бүтүп, анан баягы кыз ар жерге түшөт дегендер, бешелес кайерге жатса ошол жерге. Анан мен ушул айылга түшүп калдым. Ошондон бери 1989-жылдан бери ушул мектепте иштеп, анан жаш үй бүлө болгондуктан бизге жер үлүшүн үй салууга ушул айылдан бөлүп алып, ушул жерге жашап, мына быйыл 34 жыл болду иштегенме. 34 жылдан бери ушул жол менин баскан изим менен жаштыгым, өмүрүм ушул жолдо өтүп келе жатат да.
ичинде ар түрлүү кыйынчылыктар да болду, кээде кызыктуу окуялар болду. Кээде ушундай күйшөлткөн жолдун көйгөйүн улам ушул кесипти таштап башка кесип менен иштеп кетсемби деген ойлор болобу? Кээ бир учурда болот. Жамгырда, селде, аябай бороондо келатканда өзүмчө кыялданам. Башка эле шаарга ары бериге окшоп бизнес кылып, же болбосо башка бир ишке орношуп, ичине балдарым дагы кыйнабай башка жака кетсем, иштеп кетсем деп ойлойм. Бирок анан эртеси эле окуучуларымы элестетип, кайра мектепке жөнөйм. Ошол социалдык тармакка сиздин видеоңуз тарагандан кийин аябай талкуу жаратты. Ооба, баардыгы эле ошо социалдык тармакка чыгып кеткенден кийин чыкканын өзүн деле билбей калдым. Баягы менин досторума, шаардагы классташтарыма, туугандарыма кар жааганда мен ушинтип кыйналып жолдо кетип атам, бизге мындай кар жаады деп тартып жөнөтүп койдум эле. Анан эртеси баягы фейсбуктарга жарыяланып кетиптир. Окуп алып аябай кыжаалат болдум. Себеби 34 жыл иштеп эч кимге арызданган деле эмеспиз, башка деле кылган эмеспиз, ушу өзүбүздүн кесибибизде эле иштеп келгенбиз. Анан фейсбукка чыгып ушинтсе мен баягы бирөөлөргө арыздангандай болуп сезилди дагы, кыжаалат болуп, башым ооруп, давлением көтөрүлүп, аябай мындай өзүмө башкача сезип, тамактагы ичким келбей ушундай ой басты да. Анан кайра ойлондум. Эми фейсбукка, интернет соц тармактарга башка мамиледе деле чыгарып атышпайбы, өздөрүн реклама кылып. Бул эми менин өзүмдүн эмгегим, барганым жалган беле деп ойлонам. Мына видеомдон чыгып чыкты. Өзүм дарым бар. Ушуну сеп алып анан кийин мен көп жылдан бери ушу шамал, бизде мечи шамал да бул бороон. Ушул шамалда ысып, кайра тердеп, кайра үшүп, палтобузду ачып, кайра неметип атып, атышка сыяктуу неме пайда болду. Фотолорго көрүнсөм ошол көкүрөктөгү тамырларыбызга суук тийген дейт да. Ошо алыс жолдо басып баратканда кандай кыйынчылыктарга туш болосуз? Алыс жолго басып баратып көптөгөн кыйынчылыктарды көрөм. Кээде жамгырда, кээде карда, кээде бороондо калам. Анан бир кызыктуу жолду ушул жерден айтып берейин. Мына Болоттун жогору жагы бир мектептен жамгыр жаап атканда чыктым эле. Келсем мына Болоттон аябай сел агып атыптыр, адам өтө албайт. Келип өтө албай ушул жерде коркуанакка чыгып жарым саат турдум, өтө албай, ким жардамга келет экен деп. Анан акырында бир жарым сааттан кийин бир машина келип, машинага кол көтөрүп, ушул селден өтүп алып, анан үйгө бардым да, аябай башыман бутума чейин аябай суу болуп, ошондо бир кыйналганым эсимде. Ошентип 2 сааттын аралыгында Каныкей Ыдырысова иштеген мектепке дагы жакындап калдык. Ал мектепке жеткенде алыс катал жолду басып өткөнүн унутуп, сүйүнөрүн айтты. Мектепке жакындаганда сизде кандай сезимдер пайда болот? Мектепке мына 1 саат, 1,5 саат жол басып, анан чарчап, ушунчалык кыйналып келе жатып, ушул кранга чыгып, айылды көрүп, ушул айылдын ортосунда мектеп бар да. Анан чарчаганым басылып, мектепке тезирээк жөнөйүн деп кайра дагы неме мылдамдата баштайм да. Сонуга канча калды, жетишем деп саатымды карап, мылдамдатып ушунчалык эми жеттим деп кыйынчылыктар андаган болду деп тез басып демеге кирип кетем. Мектепке дагы жарым саат бассак жетебиз, 20 мүнөт бассак жетебиз. Мына жылдыз Кудай насип кылып мектебибизге да жетип келдик. 2 саат болду окшойт жолдо жүргөнүбүзгө. Силер да üşүдүңөр, чыдабай, сууктун кандай экенин өзүңөр менен көрүп, аябай кыйналып келдиңер менен бешбетер. Мына биздин мектеп
Мен ушул 34 жылдан бери ушул мектепте иштейм. Мектебибиз бир эле этаж эң эски мектептердин бири. Ушул жерден дагы жакшы окуучуларды чыгарып атабыз окутуп. Кудай кааласа азыр мектебибиздин ичине киребиз. Салам эжекелер. Мангүн. Жакшысыңарбы? Жакшы дем алып келдиңерби? Каныкей Ыдырысова балдарга кызыктуу сабак өтүүгө аракет кылат. Бул жолу мугалим окуучуларга көркөм өнөр сабагында жаңы жыл майрамы тууралуу айтып, алар менен кызыктуу баарлашып жатты. Ана бүгүнкү маанайыбыз кандай? Маанайыбыз эң жакшы, андан кийин 5 жакшы. Кайгы капа билбейбиз, жалкоолукту таштайбыз, сабагыбызды баштайбыз. Азаматтар кана сабакты баштоо үчүн колду деп чабалабыз. Эң бизге эң орчундуу астыбызда келе жаткан кайсы майрам? Жаңы жыл майрамы. Ушул жаңы жыл майрамдын качан пайда болгонун, элдер кантип тозушат. Баштыгыз экранды карайсыз. Жаңы жыл ким ойлоп тапкан? Бизге кайсы жылы келген? Жана канча жылдан бери белгилеп келебиз? Жаңы жыл дүйнөнүн көптөгөн элдери белгилеген майрам. Жаңы жылды белгилөө биздин доорго чейинки 4-кылымда Месопотамияда пайда болгон. Акын Тургунбаев атындагы Терек Суу орто мектебинин директору Жыргалбек Турганбаев окуучулар менен мугалимдер мектепке кышкысын аба ырайынын каталдыгына карабай келишерин билдирди. Анын айтымында, калың кар жааган учурда окуучулар сабактан бошотулат. Бирок андай мезгилде электр жарыгы өчүп, байланыш болбой калгандыктан окуучуларга эскертилбей калат. Эжекенин ошол карда келгендиги, аны менен кошо Ичке суу айылынан Терек суу айылына 3,5 чакырым алыстыкка 8 мугалим, 27 окуучу кошо келгендиги бул чындык. Муну жашырууга мүмкүн эмес. Мындай оор кырдаалдар бүгүнкү күнгө чейин көп эле жолу кайталанып, бизге кадимки көрүнүш катары болуп калды десем жаңылышпайм. Анткени айрым бир учурда электр энергиясы, телефон байланышы да болбой калган учурларда биз Ичке суу эл менен байланыша албай калабыз да, ошол жакта окуучулар эртең менен жолго чыгып алышат. Кээ бир учурларда ошол окуучуларды баардыгын ошол 8 мугалим менен биргеликте жол коопсуздугун, ушулардын жеке өмүрүнө бир кооптонуу болбосун деп чогуу жөнөткөн учурларыбыз жок эмес. Андай учурларда дагы бир эмес бир нече жолу кайталанып келди. Ал эми Ичке суудан келген окуучуларыбыз айрым бир учурда жаз күзүндө суу болуп келген учурларда ушул жерде үйлөргө, туугандарыныкына, мектептин ашканасына киргизип, жылытып, кийимдерин кургаткан учурлар болгон. Ошону менен бирге эле келген мугалимдерибизге айрым бир учурда окуучуларды келбе десек, мугалимдерди кел дешке туура келет экен. Андай учурларда мугалимдердин коопсуздугунда ойлонуп жүргөн учурлар болуп атат. Бул боюнча ушул Ичке суудан каттаган 27 окуучубузга спринтер алып берүү боюнча бир топ жерге кайрылганбыз. Эл учурда өздөрү акча чогултуп жаткан мезгили. Жол маселесин дагы бир топ жолу айттык. Анткени жолубуз жаз күз аябаганда ылай болот, баткак болот. Ошол жерлерде же болбосо күн ачыкта чаң болот. Окуучуларыбыздын келүүсүн, окуучуларыбыздын ушул бир жакшы шарт түзүп берүү боюнча бир топ аракеттерди жасап атабыз. Андан сырткары коллективде ар дайым ошо Ичке суудан келген окуучуларга жеңилдиктер бар экендигин жакшы билишет. Кечигип келген учурлар болот, жамгырда, башка убакта. Ичке суудан келген окуучулар эртең мененки гимнастикага катышпагандар, аларга эч кандай тоскоолдук болбойт. Каныкей эже менин биринчи мугалимим деп сыймыктанган Адылбек Самиев азыркы учурда ушул мектепте Каныкей Ыдырысова менен биргеликте иштейт. Ал Каныкей Ыдырысова мектептеги алдыңкы үлгүлүү насатчы мугалим экенин белгиледи. Каныкей Ыдырысова Каныкей эжеке менин биринчи мугалимим. Эжеке ошо мени 1991-92 жылдары ошо биринчи класска кабыл алынсам, ошо мезгилде башталгыч билимди эжекеден алганмын. Чындыгында эжеке ошол мезгилде эле абдан балдарга камкор, балдар менен жакындан иштеген,
абдан билимдүү, тажрыйбалуу эжекем катары сыймыктанып айта алам. Мектеп жамаатындагы мугалим ага эжекелердин эң алдыңкы саптагы насаатчы мугалим. Көп жылдык үзүрлүү эмгегинде көптөгөн жаштарга өзүнүн насаатын берип, ошол сабактарына усулдук жардам берип келүүдө. Каныкей Ыдырысова кесиптештерине үлгү көрсөтүп, насаат сөздөрүн айтып келерин, аны менен 32 жылдан бери чогуу иштеп келе жаткан мугалим Ферида Мамакова дагы белгилеп өттү. Каныкей эже менен мен 32 жылдан бери бирге иштеп келе жатам. Каныкей эженин жакшы сапаттары чыдамдуу, сабырдуу, токтоо, кесипкөй, аябай кесибин жакшы сүйгөн эжеке. Үй бүлөсүндө дагы үй бүлөсүн аябай жакшы кам көрөт. Мектепте да окуучуларды ошо аябай талыкпастан билимин берип келе жатат. Эжеке жолдун алыстыгына карабай, кыйналганына карабай, ушу кесибин сүйгөн үчүн жаш бөбөктөргө, жаш муундарга жакшы талыкпастан билимин берем деп ошо келип алыскы жолдон келет. Эжеке дайым ошо жетишип келгенге аракет кылат, сабагын эң жакшы өткөнгө аракет кылат. Биз эжекеден көп үлгүлөрдү алабыз. Бизге көп насаат сөздөрүн айтат. Дайыма ошо үлгүлүү мугалимдердин катарын толуктайт. Биз ошо менен сыймыктанабыз. Коллективибизде дайым эжекени сыйлап турабыз. Бүгүн Каныкей Ыдырысованын 34 жылдык эмгеги үчүн алган сыйлыктарынын катары дагы бир сыйлыкка кошулду. Калк арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Каныкей Ыдырысова жылдын мыкты мугалими деген наам менен сыйланды. Бул сыйлык ага мектептин салтанаттуу аземинде тапшырылды. Диплом калк арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын саясий, социалдык, экономикалык жана маданий жактан өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Ыдырысова Каныкей эжекебиз жылдын мыкты мугалими номинациясы менен сыйланган. Ошол дипломун бүгүн тапшырып коюуга, көпчүлүктүн арасында тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Диплом кут болсун, дайым ийгиликтер боло берсин. Сизге ийгилик каалайм. Мугалимдин мектептеги бир күндүк иш убактысы дагы соңуна келди. Каныкей Ыдырысова сабактары бүткөн соң жыйналып, кесиптештери менен коштошуп, кайра баягы жол менен үйүн көздөй бет алды. Мынакей үйгө жакындап чоң жолдон бурулуп калдым. Бул жагы алыс болгону менен пасыраак, анан түзүрөөк болгон үчүн аябай бир күч менен келем. Ана мына чоң жолдон бурулуп дагы өтө пайдам менен үйгө чыгып кетем. Бул жака машина деле атайлап чыкпаса чыкпайт. Ушул жак аябай чарчатат. Үйгө чыгып барып 3 километр ашыгыраак жолду басып келип, кайра пайдамдан чыгыш адамды көбүрөөк чарчатып берет да. Биздин каарманыбыз кайрадан катал, узак жана кооптуу жолду басып үйүнө жетти. Үйүнүн короосуна жетерде аны кубанычы койнуна батпай апалап кыйкырган неберелери тосуп алды. Кепет тутас. Ох, ыйлабадыңарбы? Азаматтар. Подарка силерге. Жаңы жылдык подарка. Ыйлабай ойнодуңарбы? Азаматтар. Сабагым бүттү, келдим эми. Баспа үйгө киребиз. Менин кыздарым акылдуу да. Мектептен үйүнө келип, неберелери менен бир аз убакыт өткөргөндөн кийин бош отурганды жактырбаган Каныкей Ыдырысова жолдошуна мал жайгарганга жардамдашканы чыкты. Мен ушу мектептен келип, анан кийин мына неберелериме тамак асып, үй жумуштарын кылып коюп, анан кийин жолдошума дагы жардам бергенге чыгам. Тоогубуз бар, тоокко жем берип, булар тойгозом. Анан уйларды киргизгенде жолдошум балдарыбыз шаарда окугандыгына байланыштуу жалгыз кыйналып калбасын деп, буга дагы жардамга чыгам. Жолдошума дагы боорум ооруп. Уйларын киргизе берейинби?
Үйдө боорукер, мээримдүү, мамилеси жумшак, ак көңүл, балдарына постоянно жумшак мамиле кылат. Келин кыздарга бардыгына бирдей мамиле жасайт. Мен мынал келиним, мынал кызым дебейт, бардыгына, күйөө балдарына бардыгына чогул өзүнүн балдарына мамиле жасайт, жумшак мамиле жасайт. Кыйынчылык бар, жолдо ишке барып келген кыйланган күндөрү да болду. Ал күндөр жөө барып келген күндөрү, суук күндөрү болот, кер күндөрү борон катык болот, ошол күндөр болот. Ошондо кыйналганда иштебей койсомбу дейт. Анан биз ам иштебей эле кой, мектепке үйдө отур деп балдарды эле айтты. Анан өзүн жакшы көргөн кесип экен, болбойт экен. Каныкей Ыдырысова мектепте гана балдарга билим бербестен үйүнө келип дагы мектеп жашына жете элек неберелерине тамгаларды, сандарды үйрөтүп, алар менен ар кандай оюндарды ойнойт. Көрдүңөрбү, мына эмне эле? Зонтик. Мына эмне? Коюн. Мына ушинтип мугалимдин бир күнү үй тиричилиги, жогоруда көрсөтүлгөн узак, катаал жана кооптуу жолду басып өтүп, балдарга билим берүү, мал жайгаруу, неберелерине жана жолдошуна көңүл буруу менен аяктайт. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, карачы күндөн биз жаралдык. Нуру төгүлгөн күмүштей балалык.